بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا وأكبره تكبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Biz өткөнкү сабактарыбызда ислам дининин өзгөчөлүктөрүн жана артыкчылыктарын айтканбыз. Жана дагы ошол ислам дининдеги кээ бир күнөөлөрдүн ислам дини харам кылганын, жана дагы мусулманга дайым бири бирине жакшылыкта жардам берүүсү, жана аларды далилдер менен айтып, жана мусулмандар бири биринин артынан айып издебөсүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Аллах таала ал нерсени тыйганын, жана ошондой эле зынанын арамдыгын, жана зына себептүү ушул жер бетинде ар кандай оорулардын жайылышын, ушул нерселерди баяндап, жана ошондой эле Аллах таала жана ислам дини ушу шариаттын негизинде нике кылып үйлөнүүгө уруксат бергенин да баяндап, жана мусулмандар башка мусулмандарга, башка нерселерге, айбанаттарга дагы зыян келтирбөө экенин баардыгын далилдердин негизинде баяндаганбыз. Эми ошол сабагыбызды азыр улантабыз. دين الإسلام أعز المرأة وأكرمها في حال طفولتها وفي حال شبابها وفي حال عجزها. İslam dini ayal zatын, ayalды кадырлаган, урматтаган, ызаттаган дин. Анын жаш кезинде жана өспүрүм кезинде, турмушка чыккан кезинде дагы жана алсыз болуп карыган кезинде дагы ислам дини ар дайым аял затын урматтап, ызаттап, кадырлайт. وفي حال طفولتها أوجب على الوالدين رعايتها. Ал эми аялдын бала кезинде, кичинекей кезинде ата энесинин милдетинде ошо кызын дин менен багып, тарбиялап өстүрүү, аны багуу, кийинтүү, тамактандыруу. وفي حال شبابها أوجب على زوجها معاشرتها بالمعروف وصيانتها وإطعامها وكسوتها بالمعروف. Жана ошондой эле аял киши турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин күйөөсүнүн, жолдошунун, өмүрлүк жолдошунун мойнунда болот. Аны тамактандыруу, кийинтүү, жана аны коргоо, ооруп калса дарылантуу. Ушунун баардыгын күйөөсү шарияттын негизинде, шариятка ылайыктуу аткарыш керек. Анын укугун тепселебеш керек. Жана аял кишини ислам дини уруу, ага акарат келтирүү, ага жамандык кылуу, орой мамиле кылууну ислам дини бул нерселерди арам кылат. وفي حال عجزها أوجب على أولادها رعايتها. Ал эми аял киши карылыкка жеткен кезде, алсыз болгон кезде балдарына милдет болот ата энесин карап, тамактандырып, кийиндирип багуусу, аны коргоосу дагы. İslam dininin dagı bir özgöçülüktörü dinul İslam yahussul muslima ala an ya'kula min amali yadihi ve yuharrimul mes'ala. Jana dagı İslam dininin dagı bir özgöçülüktörü bu musulmandı ündöyt, ügüttöyt. Özü iştep, özü hareket kılıp, mangday teri menен hareket kılıp, ырыскы таап жөөсүн. Жана ислам дини арам кылат, арамдан жана алдоочулук, тоноочулук жолдор менен ырыскы табууну. Буга далил Сахих Бухариде хадис келет. عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Al-Miqdam ibn Ba'di Karb radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi. Bir дағы адам дейді, ең жақсы мындай тамақ жебейді дейді. Өзінің маңдай теріменен, өзі әрекет қылып, қолы менен тапқан тамақтан бөлек дейді. Мындайша айтқанда, адамның қачан тамағы жақсы болады екен, қачан берекелі болады екен, қачан дамды болады екен, ошол өзі әрекет қылып, өзі иштеп, өзі маңдай теріменен тап, қолы менен иштеп тапқан тамағы. Хадистің ұландысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фа инна набияллаху Дауда кана я'кулу мин амали ядихи." Ақиқатта дейді, Аллахтың пайғамбары Дауд дейді, алейхиссалам. Ал дейді, өзі иштеп, өзі қолы менен иштеп, өзі тамақтап, өзі тамақтанчу дейді. Дағы бір далил, фафи сахихайн, Бухари Муслимде келген, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابن عمر رضي الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت قلت: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة. Bir kişi deydi, адамдардан тилемчи болуп сурай берет дейт. Кыямат күн келгенге чейин дейт. Анан ал кыямат күнү тирилет дейт. Кандай болуп? Валайса фи важихи муз'ату лахмин. Кыямат күнү ал ошондой адам тирилет дейт. Тилемчи болуп ар кимден сурай берген акча, жана башка нерселерди, тамак аш сурай берген адам дайыма ушуну кесип кылган адам эмне дейт? Валайса фи важихи муз'ату лахмин. Анын дейт, бетинде бир үзүм эт, же болбосо бир бети жок болуп тирилет дейт. Мынакей карагыла. Ал эми азыр кээ бир адамдар тилемчиликти кесип кылып алган. Тилемчиликти кесип кылып алгандар бар. Ислам динин дагы бир өзгөчөлүгү, башка диндерден артыкчылыгы, динул ислам юхарримул гаш вал кадиб вал хида фи жами'ил муамалат. Ислам дини дейт, арам кылат дейт бардыгына. Эмнени? Бардыгына жана бардык карым катнашта. Соодада болсун, башкача мамиле курууда болсун, деги эмнеде болсун, эмнени? Алдамчылыкты, алдоону арам кылат дейт. Буга далил, кала набий саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен гашшана фалайса минна." Ким бизди алдаса, ал бизден эмес дейт. Ахражаху Муслим ан Аби Хурайра радиллаху анху. Бул хадис имам Муслимде келген, Абу Хурайра радиллаху анху риwayat кылган. Ва кала Аллаху азза ва жал фи китабихил карим. Аллах Таала өзүнүн китебинде, Кур'ани Керимде мындай дейт: "Вайлул лил мутаффифин." Таразадан алдагандарга азап болсун дейт. "Аллазина идакталу алан наси ястауфун." Ким дейт таразадан алдаган адамдар? Алар кимдер дейт? Алар адамдардан бир нерсени өлчөтүп аларда дейт, толтуруп көп кылып алышат дейт. "Ва иза калухум ау вазанухум юхсирун." Ал эми ушул адамдар дейт, башкаларга бир нерсени өлчөп берип атканда, ошол өлчөнгөн нерсесинен кемитип берет дейт. Мындайча айтканда, ушул адамдар бирөөдөн бир нерсе сатып алып атса, килдетип бирдеке кылып алып аткан болсо, эмне дейт? Бир килома алып атса, ошондон көбүрөөк алышат дейт. Ал эми ушул эле нерсени өздөрү бир килограмм бирдеке дагы бир нерсе сатып аткан болсо, ошондон азыраак кылып, кемитип беришет дейт. Аллах Таала сактасын. Ислам динин дагы бир өзгөчөлүгү, башка диндерден артыкчылыгы, динул ислам юхарримул кадиб вал гадр вал хияна. Ислам дини дейт, алдамчылыкты, жалганчылыкты, чыккынчылыкты жана кыянатчылыкты арам кылды дейт. Факад кала набий саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахтын пайгамбары, ага Аллахтын салават саламдар болсун, мындай дейт: "Аятул мунафиq саласун." Эки жүздүнүн 3 белгиси бар дейт. Эки жүздүү адамдын 3 белгиси бар дейт мунафиктин. Ида хаддаса казаб. Эгер сүйлөсө, жалган сүйлөйт дейт. Ва ида ваада ахлаф. Эгер уада кылса, уадасын аткарбайт, уадасына турбайт дейт.
Ва ида у'тимена хан. А егер ага ишенсе дейді, ал не қылады дейді? Қиянат қылып келеді дейді. Қиянатшылық қылады дейді. Муттафақун алейх ан Аби Хурайра радиаллаху анху. Бухари Муслимде келген Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat қылған хадис. Эмне екен? Мунафиқтың үш белгісі. Сөйлесе жалған сөйлейді екен. Уада берсе, уада қылса, уадасын атқарбайды екен. Егерде ага ишеніп бір ішті тапшырса, болса ал ага ишенсе бір адам, башқа адам, аны не қылады екен? Ага қиянатшылық қылады екен. Аллах Тағала екі жүзділіктен сақтасын. Ислам дini дейді. Динул ислам юхарриму зулм дейді. Зұлымдықты, башқаға зұлым келтірүүнү, башқаға зұлымдық келтірүүнү, жеткирүүнү ислам дini арам қылды дейді. Фафи сахихайн عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Бухари Муслимде Ибн Умар радиаллаху анхума пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан риwayat қылып мындай дейді. Иттақул зулм дейді. Зұлымдық келтіруден қорқыла дейді. Зұлымдықтан қорқыла дейді, башқаға зұлымдық жеткіруден. Фа инна зулма зулуматун яумал қияма. Шындығында дейді, зұлымдық дейді, қияматта қараңғылық болады дейді. Қараңғылық дейді. Субханалла. Динул ислам لا يفضل شخص على الآخر إلا بالتقوى. İslam dininde, İslam dini bir Müslümanды başka bir Müslümandan artık болбойт, artık kılbayt. Takva болмойынша. İslam dininde bir Müslüman başka Müslümandan artık болбойт. Экөөнүн айырмасы, artık боло турган айырмасы эмнесинде экен? Фазилеттүү болуусунда эмнеден айырмалат? Таквачылыктар экен. Егерде адам башкадан айырмаланам десе, ал Аллахка таквачылык кылсын. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. O adamlar deydi, Allah Taala айтат. Biz sizlerdi bir erkek жана bir ayaldan жаратып, öz ara таанып, бири-бириңерди билишиңер үчүн улуттарга, урууларга бөлүп койдук дейт. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында Аллахтын астында сыйлууңар, урматтууңар, кадырлууңар бул Аллахка таква болгонуңар дейт. Аллахтын астында фазилеттүү ким экен? Аллахтан коркуп ибадат кылган адам. Аллахтын астында фазилеттүү, Аллахка сыйлуу болгон инсан ким экен? Аллахка ширк келтирбей, өзүнө гана ибадат кылган жана пайгамбардын сүннөтүн таза ээрчиген инсан экен. Дагы далил. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي. Араб улуту башка уруттан фазилеттүү эмес, артык эмес, өзгөчө эмес. ولا لأبيض على أسود. Ал эми ак түстөгү адам кара түстөгү адамдан дагы артык эмес, өзгөчө эмес. Илля биттаква. Буларды айырмалап турган нерсе таквачылык гана дейт. Kullukum min Adam. Баарыңар Адам атадансыңар. Ва Адаму мин тураб. Ал эми Адам ата ал топурактан жаратылган дейт. Бул хадисте имам Ахмад өзүнүн муснадында келтирген, иснадыгы сахих хадис. Мынакей туугандар, бир улут башка бир улуттан эч кандай айырмасы жок. Аллах Таала бизди улут кылып жараткан, уруу кылып жараткан, биз өзүбүздү билип жана башкаларды таанып билиш үчүн. Аллах Таала айтты мынакей: Инна халакнакум мин закар ва унса. Силерди бир аял, бир эркектен жараттым дейт. Ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу. Жана силерди мен дейт, улуттарга бөлдүм дейт, урууларга бөлдүм, бири-бириңерди таанып, өзүңөрдү билишиңер үчүн дейт. Улут болуп жана уруу болуп ушул максатта жаратылганбыз. Башка бир улуттан артык болуу эмес. Жана ак түс, кара түс, сары түс кылып ушул эле максатта жараткан. Биз башкалардан, башкалар бизден
айырма Аллахтын астында урматтуу, Аллахтын астында кадырлуу, Аллахтын астында фазилеттүү боло алат эмне менен? Такыбачылык менен гана. Аллахка жалгыз сыйынуу менен гана, Аллахтын өзүнө гана сыйынууну, Аллахка гана арноо менен гана жана динде пайгамбарды ээрчүү менен гана эч кандай бидат киргизбейт. Динул Ислам يوجب على المسلم أن يربي أولادها وأهلها على طاعة الله عز وجل. İslam dini musulmandı mildettendiriet. Özünün үй бүлөсүн, бала чакасын Аллахка башы ийүүгө тарбиялоого. Аллахка сыйынууга, Аллахка моюн сунууга тарбиялоого. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقدوه الناس والحجارة. O iman keltirген пенделер дейт. Өзүңөрдү жана өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла дейт. Анын оту адамдардан жана таштардан болот дейт. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Анда болсо Аллахтын буйругуна каршы чыкпаган, буйрулган нерсени дароо так аткарган, каардуу, күчтүү периштелер бар дейт. Мынакей ушул аят далил адам биринчи балдарын, үй бүлөсүн, бала чакасын, аялына динди үйрөтүү керек экенине. Аларга үйрөтпөй башка жака барып башкаларга үйрөтүү туура эмес экендигине далил. Биринчи адам өзү илим алыш керек, ага амал кылыш керек, анан үй бүлөсүнөн башташ керек. Динде тарбия берүүдө, үйрөтүүдө. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. Үй бүлөңдү намазга буйругунуң жана ошол нерседе сабырдуу бол дейт. Ислам дининин дагы бир өзгөчөлүгү دين الإسلام يوجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. İslam dini musulmandı mildettendiriet. Özünө эмнени кааласа, өзүнүн жанына, өзүнө эмнени кааласа, эмнени ыраа көрсө, эмнени өзүнө жакшы көрсө, ошону башка мусулман бир тууганына ошол нерсени да ыраа көрүп, ошол нерсени да каалап, ошол нерсени жакшы көрүүсүн ислам дини милдеттендирет. فكما يحب لنفسه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. Өзүнө бул дүйнөнүн жакшылыгын жана бактылуулугун каалагандай эле башка бир мусулман бир тууганына ушул нерселерди да каалап ыраа көрүш керек. فيجب عليه أن يحب لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم. Буга далил Аллахтын элчиси Аллахтын салават саламдары болсун мындай дейт: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Силердин бирөөңөр толук иман келтире албайт дейт. Качанга чейин өзүнө эмнени ыраа көрүп, өзүнө эмнени кааласа, өзүнө эмнени жакшы көрсө, ошону башка бир мусулман бир тууганына ыраа көрүп, жакшы көрүп кааламайынча дейт. Өзүңүзгө илимдүү болууну каалайсызбы? Ошол нерсени башкага да каалаңыз. Өзүңүзгө бейишке кирүүнү каалайсызбы? Ошондой эле башка мусулман бир тууганга дагы ошону каалаңыз. Өзүңүзгө таква, салиха аялды каалайсызбы? Ушул нерсени дагы башка мусулман бир тууганга каалаңыз. Биз өзүбүз дагы жерибизде тынчтык болууну каалайбызбы? Башка мусулмандардын жеринде да тынчтык болууну каалайлы. Бул хадисти Бухари, Муслим келтирген сахих китептеринде жана бул хадис Анас радиаллаху анху риваят кылган. Динул Ислам يوجب على المسلمين الاجتماع على الكتاب والسنة. İslam dini musulmandарды милдеттендирет. Эмнеге? Куран сүннөттүн үстүндө, Куран сүннөттүн негизинде биригүүгө. Ва адам التفرق والاختلاف. Ал эми ислам дини мусулмандарды
бөлүнүп жарынып талашып тартышпоону тыят жана бул нерседен ислам дини кайтарат. Буга далил. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Аллахтын жибин бекем кармангыла дейт. ولا تفرقوا жана бөлүнүп жарынбагыла дейт. Бул жерде аяттагы хабл деген сөз Аллахтын китебин ал жана пайгамбардын сүннөтүн бекем кармагыла дейт. Ушул нерседе бөлүнүп жарынбагыла дейт. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Силерге болгон Аллахтын бир нематын, жакшылыгын эстегиле дейт. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Бир кезде силер бири-бириңерге душман элеңер дейт. Бири-бириңер менен душмандашып турдуңар эле дейт. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Андан соң Аллах Таала силердин жүрөктөрүңөргө бири-бириңерге байлап койду дейт. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Жана Аллахтын нематы менен, Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын жакшылыгы менен силер бир туган болдуңар дейт. Кээ бирөөбүз бирибизди мурда тааныбайт элек буга чейин. Азыр таанышып бир тугандай мамиле кылып калдык. Мынакей ислам дининин ушул өзгөчөлүгү бар. Ислам дининин ушул башка диндерден артыкчылыгы бар. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. O adamlar deydi. Allah силерге Нухка осият кылган динди шарият кылып берди дейт. О Аллахтын элчиси, биз сага вахий кылган динди Ибрахимге, Мусага, Исага вахий кылганбыз дейт. وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Жана динде толук аткаргыла. Жана ошол нерседе бөлүнүп жарынбагыла дейт. Нух алейхиссаламдын дини бул Аллахты жалгыздап келген. Аллахтын өзүнө гана чакырып келген. Аллахтын ибадатта өзүнө гана сыйынуу керек экенин баяндап келген. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: "Валакад арсална Нухан ила каумихи." Биз дейт, Нухту өзүнүн коомуна элчи кылып жибердик дейт. "Факала я кауми ибудуллаха ма лакум мин илахин гайрух." О коомум, о элим, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла. Аллахка шерик кошпогула. Жана силерге сыйынууга татыктуу зат жок, Аллахтан башка илах жок дейт. Ибрахим алейхиссаламдын дуасы Куранда келет. Аллах Таала эскерет: "Ва исқала Ибрахиму Рабби жа'ал хада балада амина." Ибрахим алейхиссалам дуа кылат: "О Раббим, ушул жерди, ушул шаарды тынчтык шаар кылгының, аманчылык шаар кылгының." Жана уландысына: "Ваджнубни ва бания ан нa'будал аснам." Жана менин балдарымды сөлөкөттөргө сыйынуудан алыс кылгының дейт. Өзүңө ширк келтирүүдөн алыс кылгының дейт. Мынакей пайгамбарлардын, элчилердин дини ушундай болгон. Аллах Таала Курандын башка жеринде элчилерди эскерип мындай дейт. Ошолорду эскерген соң мындай: "Валакад ухия илейка ва илаллазина мин qablик. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين." Сага жана сенден мурунку адамдарга да, өткөндөргө дагы, эгер ширк келтирсең, амалың күйүп кетет, жана зыян тартуучулардан болуп каласың деп вахий кылганбыз дейт. Балиллахи фа'буд, Аллахка гана сыйынгын жана шүгүр келтирүүчүлөрдөн болгон. Ва кун минаш шакирин. Ошон үчүн туугандар,
дуа кылууда, дуада шерик кошпойлу Аллахка. Бир нерсени ортомчу кылбайлы. Аллах Таала ортомчуга муктаж эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет. Имам Ахмадтын Муснадында. Ан-Нуъман бин Башир радиллаху анху риваят кылат. Ал айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейт: "Инна дуа хувал ибада." Дуа дейт, бул ибадат дейт. Ибадатта Аллахка шерик кылбайлы, дуада Аллахка шерик кошпойлу. Бир нерсени ортомчу кылбайлы. Ал пайгамбар болсун, ал периште болсун, ал олия болсун, ким болбосун, Аллахка эч нерсени шерик кылбайлы. Ушул хадисти айтып туруп, инна дуа хувал ибада деп туруп, бул аятты окуду дейт. Удууни астажиб лакум. Мага дуа кылып кайрылгыла, мага дуа кылгыла, мен силердин дуаңарга жооп беремин деди Аллах Таала. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин. Эгерде дейт, кимде ким мага ибадат кылуудан текеберлик кылса, жаханнамга, тозокко түбөлүк кирет дейт. Мынакей Аллах Таала өзү удууни деп туруп, бер жакта ан ибадати деп экөөнү ибадат деп келди. Дуа бул ибадат тугандар. Башка хадис, дагы бир хадис келет Имам Ахмадта жана башка сунандарда. Имам Тирмизи рахимахуллах Хасаны сахих деген Имам Ахмад жана башка имамдардагы ва кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахтын элчиси, ага Аллахтын салават саламдар болсун, айтты мындай дейт: "Мен лам яд'у Аллаха азза ва жал." Не дейт? Гадаба алейх дейт. Кимде ким Аллах Таалага дуа кылбаса, дуа кылып кайрылбаса, өзүнүн хажаттарын, муктаждыктарын сурабаса, эмне дейт? Гадаба алейх, ага ачууланат, ага карданат дейт. Мынакей Аллах Таала айтат: "Ва кала Аллаху таала: "Ва ла таназа'у фатафшалу ва тадххаба рихукум." Талашып тартышпагыла, бөлүнбөгүлө. Эгерде анте турган болсоңор, силердин кайратыңар, күчүңөр кетет дейт. "Васбиру", сабыр кылгыла. "Инналлаха ма'ас сабирин." Чындыгында, акыйкатта Аллах сабырдуулар менен бирге дейт. Ислам дини, динул ислам, يأمر بالملازمة منهج السلف الصالح وهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم. İslam dini deyt, salafi salihindердин, алдыңкы момундардын, сахабалардын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көргөн, ошолордун пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан илим алган, жана сахабалардын шакирттери, табииндердин шакирттери, табииндерден дердин жолун бекем карманууну İslam dini буйруйт дейт. ويحذر من مخالفة ذلك ومن الأحداث في دين الله عز وجل. Жана İslam dini тыят, кайтарат ошол сахабалардын, табииндердин жолуна каршы чыгууда, алардын жолуна мухалафа кылууну İslam dini тыят жана кайтарат дейт. Жана динге жаңылык киргизүүнү İslam dini катуу кайтарат дейт. وقال الله عز وجل: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نول ما تولى نصلح جهنم وساءت مصيرا." Кимде ким дейт, өзүнө туура жол анык болгондон кийин, кимге туура жол анык болгондон кийин пайгамбарга каршылык кылса дейт, пайгамбарга каршылык көрсөтсө, жана момундардын жолунан башка жолду ээрчисе дейт, аны ошол таандаган жолуна таштайбыз. Ал кандай жаман жай дейт. Аллах Таала башка Куранда башка аятта мындай дейт: "Вакал Аллах азза ва жал: "Фа ин аману бимисли ма амантум бихи факад ихтадау." Дейт, эгерде дейт, алар сахабалар ыйман келтиргендей ыйман келтиришсе дейт, ошондо гана туура жол табышат дейт. Мынакей. Сахабалар кандай ыйман келтиришсе, ошондой ыйман келтиришсе дейт, андан некен туура жолду табат дейт. فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Эгер алар сахабалардын жолунан баш тартса, бөлүнүп талаш, бөлүнүп
талаш тартышка түшүшөт дейт. Алардан сага Аллах жетиштүү, Аллах угуучу, билүүчү дейт. Мынакей сахабалар Аллахка кандай ыйман келтиришкен? Ошондой ыйман келтирүүбүз керек. Алар кандай ибадат кылышкан? Ошондой ибадат кылуубуз керек. Сахабалар дуада ортомчу кылышканбы олияны? Пайгамбар өлүп кеткенден кийин деле сахабалар пайгамбарды ортомчу кылышканбы? Жок, кылган эмес. Анда биз да кылбашыбыз керек. وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Ne deydi Allah Taala? Чындыгында ушул менин туура жолум дейт. Ушул менин туура жолум. Fattabi'uhu. Ушуга гана ээрчигиле. Ушул менин туура жолум, ушуга гана ээрчигиле. ولا تتبعوا السبل. Жана башка жолдорду ээрчибегиле. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Силерди Аллахтын туура жолунан адаштырып коет башка жолдор. Заликум вассаакум бихи лааллакум таттакун. Силерге ушуларды осуят буйруйт дейт. Лааллакум не таттакун. Мүмкүн силер Аллахтан коркорсуңар дейт. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Алдыңкы мухажирлер жана ансарлар дейт. Жана аларды туура жакшылыкта, туура жолдо жакшылыкта ээрчигендердин дейт. Аллах Таала эмне дейт? Алардан ыраазы болду дейт. Жана алар Аллахтан ыраазы болушту дейт. Укла, аларга Аллах Таала эмне даярдап койгонун бейиште. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Жана Аллах аларга астынан дарыялар аккан, түбөлүк калуучу бейишти даярдап койду. Бул эң чоң жеңиш. ذلك الفوز العظيم. Накей. Эгерде биз сахабаларды ээрчий турган болсок, биз дагы ушундай бейишке барабыз. Астынан дарыялар аккан, мөмө жемиштер чеги жок. Ошол жака барабыз. Ошон үчүн биз салафи солихиндердин жолун бекем карманганга аракет кылалык. وقال النبي صلى الله عليه وسلم пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Силердин кимде ким дейт, менден кийин жашай турган болсо дейт, uzun ömür сүрө турган болсо дейт, ал дейт көптөгөн талаш тартыштарды көрөт дейт. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين. Силерге дейт ошондой талаш тартыш учурларда, фитна учурларда дейт, менин сүннөтүмдү жана туура жолдо жол башчу болгон 4 халифанын сүннөтүн бекем кармангыла дейт. Алар кимдер? Абу Бакр, Умар ва Усман ва Али радиаллаху анхум ва раду. Тамассаку биха ва адду алейха бин наважис. Ошол жолдо бекем кармангыла. Жана азуу тишиңер менен болсоң дагы бекем кармангыла дейт. Ва iyyakum muhtathatil umur. Динге жаңылык киргизүүдөн сактангыла дейт. Fa inna kullu muhdathatin bid'a. Жана ар бир жаңылык, диндеги ар бир жаңылык бул бид'ат дейт. Ва kullu bid'atin dalala. Ар бир бид'ат бул адашуу дейт. Бул хадисти Имам Ахмад жана Абу Давуд өздөрүнүн китептеринде келтирген. Бул хадис Al-Irbad ibn Sari radhiyallahu anhu риваят кылган, иснады сахих хадис. Баракаллаху фикум. Динул ислам يحرم كل ما فيه ضرر على الإنسان من مأكول والمشروب. Ислам дини дейт, инсанга эмне жана кандай нерсе зыян алып келе турган болсо, ошонун бардыгын арам кылды дейт. Ал нерсе жей турган нерсе болсун жана иче турган нерсе да болсун дейт. وقال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات. Силерге таза пакиса нерселерди адал кылды дейт Аллах Таала. ويحرم عليهم الخبائث. Жана силерге ыплас нерселерди Аллах Таала арам кылды дейт. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Зыян берүү жана зыян келтирүү
тыюу салынат дейт динибизде. Адам башкага зыян келтирүү бул арам. Өзүнө зыян келтирүү арам. Өзүнө эмне зыян келбесин? Өзүнө кандай зыян кылбасын, бардыгы арам болот. Мисалы, тамеки чегүү, насфай чегүү, арак ичүү, бардык мас кыла турган нерсенин бардыгы арам. Адамдын ден соолугуна, денесине зыян келтирген нерсенин бардыгы арам. Аллах Таала Куранда дагы айтат: "Вала тактулу анфусакум, инналлаха кана бикум рахима." Силер бириңерди же болбосо өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дейт. Чындыгында Аллах силерге мээримдүү дейт. Тамеки чегип өзүңдү өзүң өлтүрбө. Өзүңдүн ден соолугуңду куурутпа. Арак ичип ден соолугуңду өлтүрбө. Насфай чегип өзүңдүн ден соолугуңду өлтүрбө. Шампанский, вино жана башка нерселерди ичип өзүңдүн ден соолугуңду өлтүрбө. Динул Ислам я'муру бил амали би жами'ил ахлaqis хасана. Ислам дини дейт, буйрук кылат дейт, бардык нерседе жакшы адеп ахлак менен мамиле кылууда. Вал бу'ди ан жами'ил ахлaqis сайят. Жана ислам дини бардык жаман, жек көрүндүү болгон адеп ахлактан алыс болууну буйруйт дейт. Тыят. Ва кала Аллаху азза ва жал: "Худул афва ва'мур бил ма'руф ва а'рид анил жахилин." О Аллахтын элчиси, кечиримдүү бол дейт. Жана адамдарды эң жакшы касиеттерге, эң жакшы үрп адаттарга буйругу. Ва а'рид анил жахилин. Жана надандардан, караңгы элден алыс бол дейт. Надандардан алыс бол дейт. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Албетте Аллах адилеттүүлүккө, жакшылыкка, тууган уруктарга кайрымдуулук кылууга буйруп дейт. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Жана ошондой эле бузукулуктан шариатта тыюу салынган жана адилетсиздикти, шариатта тыюу салынган бардык жаман нерсени жана адилетсиздикти кайтарып силерге насаат кылат дейт. Мүмкүн силер эсиңерге келерсиңер дейт. Лааллакум тадаккарун. وقال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Кайрымдуулук кылгыла. Чындыгында Аллах Таала кайрымдуулук кылгандарды жакшы көрөт, сүйөт дейт. ودين الإسلام الذي هو دين الحق خصائصه ومزايا كثيرة جدا ليست في دين غيره. إسلام ديني дейт. Бул деген дейт, акыйкат дин. Жана бул динде көптөгөн артыкчылык, өзгөчөлүктөрү аябай көп дейт. Мындай өзгөчөлүктөр, мындай артыкчылыктар, мындай фазилеттүү нерселер башка динде жок. فيجب على كل إنسان أن يدين بهذا الدين العظيم. Ар бир инсанга милдет болот. Бул улуу дин менен, бул улуу динди тутунуп жашоого. وأن يتمسك بدين الإسلام. Жана ушул ислам дини менен, ислам динини бекем карманып жашоого милдеттүү дейт. ويترك سائر الأديان المخالفة لهذا الدين الحنيف. Жана башка диндерди, ушул динге каршы келген башка диндерди таштап, ушул дин менен жашоого ар бир инсан милдеттүү дейт. وقال الله عز وجل. Аллах Таала айтат Куранда: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Алар Аллахтын дининен, исламдан башка динди каалашабы дейт. Асмандар жана жердегинин баары кааласа да каалабаса да Аллахка моюн сунушат дейт. Алар дагы Аллахка кайтарылышат дейт. Бул дүйнөдө бардык нерсенин баары Аллахка моюн сунуп, Аллахка сажда кылышат, Аллахка ибадат кылышат. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ким исламдан башка динди тандаса, андан кабыл алынбайт. Жана ал акыретте зыян тартуучулардан болот дейт. Ошон үчүн туугандар,
баарыбыз Аллах Тааланын буйругун аткарууга күчүбүздүн жетишинче аракет кылалы. Жана Аллах Таала тыйган нерселерден дароо тыйылалы. Жана ошондой эле Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынып, Аллах Таала өзү Куранда айткандай: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'ан". Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла. Жана башка нерселерге сыйынбагыла, жана Аллахка шерик кошпогула дейт Аллах Таала Куранда. Жана ошондой эле Аллах Тааланын элчиси болгон Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бекем карманып жашайлы. Биз качан ийгиликке жетебиз? Ийгиликке жетебиз эгерде Аллах Тааланы жалгыздап жана пайгамбардын жолун гана ээрчигенде ошондой ийгиликке жетебиз. Баардык инсан Аллахка гана ибадат кылууга милдеттүү. Аллахтын дин кылган ислам дини менен жашоого, ушул дин менен карманып жашоого милдеттүү. Аллах Таала Куранда айтат. Бул аят Курандагы эң биринчи Аллах Таала элдерге кайрылган, инсандарга кайрылган аят. Аллах Таала айтат: "Я айюханнас, о адамдар" дейт. "У'буду раббакум аллади халакакум валладина мин qablikum la'allakum tattaqun". Силерди жараткан жана силерге чейинки жараткан Роббиңерге сыйынгыла дейт. Мүмкүн силер Аллахтан коркорсуңар, такыбачылык кыларсыңар дейт. Бардык инсан билет өзүнүн ким жаратканын, жаратуучусун билет. Көпчүлүк инсан атеистерден бөлөгү. Көпчүлүк инсан өздөрүнүн жаратуучусун билет. Ким десең ар бири өз тилинде айтат. Бирөөсү Кудай дейт, орустар Бог дейт. Эми бардыгы бир Аллах Таала. Эми ошол нерсеге, ошол затка сыйыналы тугандар. Аллах Таала эмелик аяттын башка кийинки аятта улап мындай дейт: "Аллади жа'ала лакумул арда фирашан вас самаа бинаа ва анзала минас самаа маан". дейт. Ал Роббиңер силерге дейт, жерди төшөп берди дейт. Түз кылып берди, жашаганга ыңгайлуу кылып. Жана асмандарды тургузуп берди дейт. Кулап кетпегендей кылып силердин жашооңорго ыңгайлуу болсун үчүн жерди төшөп асмандарды тургузуп берди дейт. Ва анзала минас самааи маан. Жана ошол асмандан нени? Жаандарды жаадырды дейт. Фа ахража бихи минас самарати ризкан лакум. Жана ошол жаан жаган соң жер бетинде ар кандай мөмө жемиштер чыгып, ошол нерседен силер ырыскыланасыңар дейт. Ошол жер жемиштерди жеп, силер тамактанасыңар дейт. Жамбагасыңар. Фала тажалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Эми силер Роббиңерди таанып, билип туруп Роббиңерге шерик кошчу болбогула дейт. Бул жерди ким жаратты? Асманды ким жаратты десе, бардык эле инсан жооп берет. Бул Кудай деп, бул Аллах деп. Ошондуктан тугандар билип туруп Аллахка шерик кошчу болбойлу. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша". Кимде ким мага шерик кошкон болсо, аны кечирбеймин дейт. Ширк бул кечирилбей турган күнөө. Кимде ким ширк кылып туруп өлгөн болсо, түбөлүк тозокко кала турган адам. Бул адамды ширк күнөөсү, бул адамды түбөлүк тозокко калтыра турган күнөө. Жана андан башка кимге кааласа кандай күнөө болбосун кечирем дейт. Ошондуктан тугандар ширктен алыс бололу. Аллахтын өздүгүн, Аллахты жалгыздап жашайлы. Аллахты ибадатты Аллахтын өзүнө гана арнайлы. Жана Аллах Таала баардыгыбызга динде бекемдик берсин. Аллахумма игфир лил муслимина вал муслимат вал муъминина вал муъминат ал ахяу минхум вал амват иннака сами'ун қариб мужибуд даъват. О Аллахым, мусулман эркектерди жана мусулман аялдарды, момун эркектерди жана момун аялдарды, өлгөн мусулман момун эркектерди жана момун аялдарды жана тирүүлөрүн дагы сен кечиргениңе Аллахым. Чындыгында сен кечиримдүү затсың. Жана сен угуучу, жакынсың бизге, ey Аллахым. Жана сен дуаларга жооп берүүчүсүң. Роббана игфир лана иннака антал гафурур рахим. Ey Аллахым, сен биздин күнөөлөрүбүздү кечиргениң.
чындыгында сен кечиримдүү, мээримдүү затсың. Ватуб алейна иннака анта таввабур рахим. Аллахым, сен биздин тоболорубузду кабыл кылгының. Чындыгында сен тоболорду кабыл кылуучу, мээримдүү, ырайымдуу затсың. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسائر المسلمين بما درسنا. Аллахым, ушул биздин окуп үйрөнгөн нерсебизге Аллахым мага жана башка мусулмандарга да пайдасын тийгизгениң. ويجعل له خالصا لوجهه نافعا لي وبين يديه يوم لقائه. Аллахым, жана ушул нерсени ыкылас өзүңөн жүзүңө гана умтулуп, жана өзүңө жолуккан күнү ушуну пайдалуу кылгының, Аллахым, пайдама тийгизгениң. ونسأل الله أن يثبت على الإسلام حتى نلقاه. Жана Аллахым, өзүңдөн гана сурайбыз, ушул динде бизди динге, ушул динде, ислам дининде бекем кылгының, Аллахым, өзүңө жолукканга чейин. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.